Güzel mana limonimiz yupqap uçaq mana. Кадамжайлык пенсионер апа 17 жылдан бери Күнөсканада лимон өстүрүп киреше таап келет. Алгачкы Өзбекстандан алдырган 27 түп көчөттөн учурда 60 000 сомго чейин киреше табууда. Быйыл да лимондун түшүмү ойдогудай мол болду. 2002 yılı ekкен болсак, 2002 жылы көчөттөрүн тиккенбиз. 2003 жылдан бери түшүм берет. Чоңоюп дарак болуп калган. Бул жылы түшүм жакшы болду. Килограммын 200 сомдон саттык. Даанасын 20 сомдон болгондо да түшүм жакшы болот. Чоңдорун 25 сомдон саттык. 220 сом саттык. Donasını 3'te, medarağını 4'te sattı 25 сом. Mana şu ışnaqala 25'ten sattık. Багбандын күнөсканасында лимондун 2 түрү өсөт. Аны менен катар апельсин, банан жана үй тиричилигине керектүү бардык жер-жемиштердин түрүн кездештирүүгө болот. Лимон дарагы негизинен көп камкордукту талап кылбайт. Болгонун убагында бутап туруу зарыл. Yaxshi hosil olish uchun Жакшы түшүм алыш үчүн тез бутап туруу зарыл. Астына аба кирип турушу керек. Декабрь, январь айында үзүп турбасак түшүм болбой калышы мүмкүн. Убагында үзүп турбаса шире басат. Биздики азыр таза. Гүлдөрүн убагында алып салбасаңыз мөмө кичине болуп калат. Yaxshi. Gülünü olib tashlamasangiz, keyingi mevaga kichkina bo'lib qoladi. Katta hosil katta bermay qoladi. Учурда чакан күнөсканалар үй бүлө бюджетин толуктоо үчүн кошумча киреше булагына айланууда. Көчөттөр 3-4 ай дегенде мөмөгө кирет. Анан алгачкы кыйынчылыктарга чыдап койсо, жыл ичинде 3 жолу түшүм алууга болот. Бүгүнкү күндө акча табам деп чет жакта жүргөн мигранттардын саны арбын. Андыктан алыс барбай эле чакан аянттан киреше таап, үй бүлө бакса болот дейт багбан. Şükür qilish kerak. Uni qolmishiga Ушул кирешенин арты менен неберелерге иштетип жатабыз. Тойго барабыз, той кылып жатабыз, үй салып жатабыз. Ар ким аракет кылса баарына сунуштайт элем лимон өстүрүүнү. endi hamma qilsin, foydasini ko'rsin, rohatlansin, buni ichiga tushib olib, dam olsin. Hammaga tavsiya qilaman buni. Күнөсканада өстүрүлгөн лимонду багбандар базарга алып чыгып сатышат. Түшүмдү жайынан алып кеткен кардарлары да бар. Баткен базарында лимондун учурдагы баасы 100 сомдон 120 сомго чейин сатылууда. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак Кадамжай району.